Ой, сабақ үзіліп қалды. Мен интернетімді балам жұлып қойып тұр. Өшіріп қойып тұр. Анан сабақ үзіліп қалды. Кешірім сұраймын техникалық себептерге. Қайра улайбыз. Так. Қуаныч, қанша сөз естіп қалдың? 6. 6. Байел, О, қаншаны естіп айтып қалдың? берейін бе сона. Айты бер. Биринчи диван бул маймыл. Экинчи телевизор арстан. Шкаф жираф. Стол Шкаф жираф біле? жок. Шкаф. Вешалка. Вешалка. Пол кирпич. Отургуч тыйынчычкан. Раковина балык. Шкаф леопард. Терезе бул коен. Жана Eşik бұл не? Eşik. эшик. Азыр эшик. Тымаң дейді, мұнда қылып. Түлкү эле эчке. Түлкі. Немече? Не қалып кетті да? Eşik, түлкі. Холодильникче? Холодильник. Неме да? Пил. Холодильник. Тамақ дейм, қайсы жануар жақсы көреді? Тамакты. Бегамот. Бегамот дедіге. Бегамот. Аябай соның. Так. Қалаушылар бар ма айтушы? Сізге мен айтайын. Диван, маймыл, телевизор, арыстан, эшик, түлкі, терезе, қойын, вешалка, жираф, стол, кирпи, раковина, балық. Соның. Демек, бұл жерде біз жөн эле мындайлы машықтырып атабыз. Просто түшүнгүлө мээңерди кайсы бир нерсеге окшотконду машықтырып атасыңар. Сабак окуп жатканда дагы бир нерселерге окшотуп мээлериңерди үйрөнсөңөр жакшы эстеп каласыңар. Любой нерсени эстеп калганда башка бир нерсеге окшотуп эстеп калгыла. Так, эми дагы бир ушундай техника. Баарыңар үчүн жооп бергениңер үчүн рахмат. Акыркысы. Так, акыркысы. Азыр. Сызбай отурабыз, Мынакей. Мүйүз менен дарбызды кантип бири-бирине байланыштырсак болот? Мүйүз менен дарбызды, чычкан менен булочканы, пил менен булутту, тоо менен тамакты, түлкү менен лыжаны. Боло берет. Любой фантазияңар менен байланыштыра бергиле. Мүйүз менен дарбызды кесип жатабыз. Чычкан менен булочканычы? Асема кантип? Чычкан булочканы жеп атат. Пил булутта учкусу келип атат. Тоого тамак таштап коюшту. Жана түлкү лыжанын үстүнө чыгып алды. Укмуш, сонун, укмуш, өтө сонун. Асема, сен кантип байланыштыра аласың? Чычкан булочка жейт. Пил булутка окшогон чоң. Ошол. Тамак бул тоодой, тамакты көп жесек тоодой семирип кетебиз. Түлкүдөй арык болсок лыжада бат жакшы ойнойбуз, деп байланыштыра берсек болот. Дагы ким кантип байланыштырат каалоочулардан? Барбы дагы каалоочулар? Кочкор мүйүзү менен дарбызды жарып алды. Кочкор мүйүзү менен дарбызды жарып алды дейт. Укмуш, сонун. Дагы? Чычкан булочканы урдап кетти. Чычкан булочканы урдап кетти. Кызык болуп атат дагы. Пил булутка чыгып кетти. Пил булутка чыгып кетти. Аябай сонун. Так. Айтасыңбы? Болду энди. Көрдүңөрбү? Ушундай кылып фантазиялай берсек болот. Мисалы үчүн мүйүзү бар дарбыз,
чычкан булочканы урдап кетти же болбосо эме булочкачалык көлөмдөгү чычкан объему баягы чоңдугу бирдей деп пил булуттардын үстүндө кыялданып учуп жүрөт аябай кыялданып асманга учуп кетти. Тоо тамак жеп отурат же болбосо эме тамак жесек тоодой семирип кетебиз десек боло берет, же болбосо түлкү лыжа атып ойноп жүрөт десек дагы боло берет. Көрдүңөрбү, фантазияны ар кандай кылып жандыра берсек болот. Эми бүгүн бул сабактар аркылуу эмнеге биз машыктык? Эске тутумга. Жакшы эстеп калууга. Жакшы эстеп калууга дагы. Концентрация, оюбузду бир жерге койгонго машыктыкпы ошоларда? Кандай кылсам деп оюбуз бир жерге топтолдубу? Оюбузду бир жерге топтой алдык, жакшы эстегенге жардам берди. Ошондой эле башка сабактарда география, математика аларды эмне кылат экенбиз? Ушинтип бир нерсеге байланыштырып окуганга жардам болот экен. Адабиятты ошол эле географияны, мисалы үчүн адабиятты окуп атканда, чыгармаларды окуп атканда, мисалы үчүн унутуп калышыңар мүмкүн же түшүнбөшүңөр мүмкүн. Любой эле чыгарманы окуп атканда, мисалы үчүн Чыңгыз Айтматовдун кайсы чыгармасы бар дейли, Буг эне дейли, Буг энеде ошол кичинекей баланы же болбосо бугуну же жез кемпирди өзүңдүн ордуңа коюп ал. Мен жез кемпирмин да депчи. Же болбосо кичинекей баламын да, же мен буг энемин да депчи. Эй жез кемпир, жебе деп өзүңөрдү элестетип алсаңар жакшы жардам берет. Ичиңерден эле просто эстеп койсоңор, анан аябаганда жакшы түшүнөсүңөр, анан вечный памятиңерде калат дагы, сөзсүз эртеси күнү жакшы бааласыңар, анан көпкө чейин унутпайсыңар. Так, бүгүнкү сабак ушун менен жыйынтыкталды. Сабактан кандай өзүңөргө инсайт алдыңар? Буну эмне үчүн сурап атам? Сурабай деле койсом болот. Просто силер зерикпей, эмне үчүн айтат элем, айткан эмне кереги бар дебейсиңер. Душе эле айтканыңарда мээңер ошого ишенет. Ооба, мисалы үчүн кубаныч, ооба сен бүгүн сабакта ошону үйрөнүпсүң. Туура деп мээң далилдейт. Биз эмнени ойлосок мээбиз ооба дейт. Негативти жаман ойду ойлосок дагы ооба дейт, жакшыны ойлосок дагы ооба дейт. Мен уйкум келатат десең да ооба дейт, кардым ачты десең да ооба дейт. Любой нерсени ойлосоң мээ ооба дей берет. Азыр сабакта мен мынанын баарын үйрөндүм десең ооба дейт. Калп эле зеригип бирөөнү айтып койсоң ооба дейт, же болбосо бул сабак мага кызыксыз десең дагы мээ ооба дей берет. Кеттик анда. Мээлерди алдоо техникасын колдонуп, бүгүнкү сабактан эмнени үйрөндүңөр? Үнүңөрдү чыгарып айтканда кулагыңар угат, анан оозуңар сүйлөйт, мээңер ооба дейт. Мен бүгүн эстеп калдым. Эстеп калууну үйрөндүм. Азыр эле айттым, бир эле нерсени айтып, кыска айтпайбыз, көп айтып, мээбизди ишендиребиз, алдайбыз. Дагы ким кетти? Оюңарды бөлүшкүлө. Бул өзүңөр үчүн пайда, мага эч кандай пайдасы жок. Убактымды кетирбей эле өчүрүп койсом да болот. Силер үчүн пайда. Кеттик давай. Мен бүгүн эстеп калуу техникасын үйрөндүм. Оңой эстеп калуунун жолдорун үйрөндүк. Бирдемсеге окшоштуруп, байланыштырып, например, цифраларды, телефонный номерлерди окшоштуруп жаттаганга үйрөндүк. Сонун Асяма, сонун. Байел. Мен эстеп калууну үйрөндүм. Эске жана баягы жаныбарларды окшоштурдук, еще номерлерди кылдык. Цифраларды жаттадым. Жана окшоштуруп билишти үйрөнүп калдым. Бул сабактан сен кандай пайда алдың ошондо? Эске тутумга жакшы келе турган немелерди. Аны эмне дейт эле? Оңой эстеп калуу, оңой бир нерсеге байланыштырып, ассоциация деп коет байланыштырып, ошотуп эстеп калуу, Жакшы. Жакшы. Дагы? Башка пикириңер жокпу? Анда сабакка катышканыңар үчүн рахмат. Ихсан, сүйлөгүң келдиби? Ооба. Угатам. Мен жакшы эстеп калууну үйрөндүм, анан ойду бир жерге топтоону үйрөндүм. Рахмат. Рахмат. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Кечинде дагы сабакта жолугушабыз. Кечинде неге мектепке барабыз деген темада сүйлөшөбүз. Саламатта калгыла.
Саламатта калыңыз. Саламатта калыңыз. Саламатта калыңыз. Баарыңар саламатта калгыла, аман болгула. Сиз да